Таро карталары менен иштөө эрежелери. Таро карта менен иштегенде бир эрежелерди сакташ керек. Ал эрежелерди азыр айтып кетем. Таро менен иштегенде энергияны туура башкаруу керек. Интуицияны өнүктүрүүгө жана таза маалымат алууга жардам бериш керек. Кээде ошо көбүнчө карап жатсаңар, ТикТоктон же Инстаграмдан түз эфирлерге же Ютубтан түз эфирлерге чыкканда карасаңар, суроо берген адамдарды манипуляция кылып аткан болот да. Сен азыр могул могул адам дуба кылыптыр, сенин жолуңду бууп атыптыр, сен тазаламасаң сен жашооң кыйын болот деген бул манипуляция да, алдоо. Ошондой кылбай, туура так айтып болгон окуяны так айтып берип, оң ниети менен иштөө керек. Туура ой жүгүртүү жана таза ниет коюш керек экен. Оң ниет оң ниет менен иштегенде, таро менен иштегенде ачык ой, таза ниет жана башка адамга сый, урмат маанилүү. Өзүңөрдүн пайдаңарды эле эмес, башка адамдардын проблемасын чечкенге жардам берүү керек. Анан көз карашыңар. Картадан коркпой, аны кеңешчи жана жардамчы катары кабыл алуу. Карталар силерге бул сыйкылуу инструмент эмес, сыйкыры бар, силерди жашооңорду бузуп жиберген же башка адамдардын жашоосун бузуп жиберген инструмент эмес болгону бул эмне, кагаз карточкалар. Алардан коркпош керек, алар эчтеке кылбайт. Болгону биз ошол символдорду кароо менен гана эмне болуп жатканын, ситуацияны түшүнөбүз. Биз информацияны каяктан алабыз дегенде, коллективдүү бессознательный деп коет, ошол жактан алабыз же болбосо хроника акашадан алабыз дейсиңер да. Сиз адамдын энергиясы аркылуу гана иштейсиздер. Карталар силерге жардамчы гана катары болот. Ошондуктан жоопкерчиликти карталарга койбойсуздар. Жоопкерчиликти өзүңөргө аласыңар. Туура трактовка кылуу, манипуляция кылбоо, алдабоо, бул таза иштөө керек, экологический иштеш керек. Анан адамдарга туура жол көрсөтүү керек. Иштегенде таза ой жүгүртүү, таза ниет менен иштегиле. Мен өзүм принцибим ушундай, алдап же болбосо башка нерсени кылгым келбейт, анткени биз жасаган ишибиздин эмне кайтарымы бар. Эгер биз башка адамды алдаган болсок, бизге дагы эмне алдаган адамдар келет же алданып калабыз. Туура эмес иштеген болбойт. Ошон үчүн экологически таза иштегенди үйрөнгүлө. Андан кийин карта менен иштердин алдында байланыш түзүү керек да. Жаңы колодан сатып алдыңар, жаңы колодан сатып алгандан кийин кантип байланыш түзөсүңөр дегенде, кээ бирлер өздөрүнүн окууларында, курстарында айтат, силер инициация кылгыла дегиле, бир балекет кылгыла, анан бир какой-то ритуал кылгыла деп. Эч кандай ритуал же болбосо дагы бир чоң бир нерсе кылып таро карталарга сыйынгандын кереги жок. Булар жөн гана бизге инструмент, курал. Ошондуктан биз бул менен иштеп жатканда энергиябыз аркылуу байланыш түзөбүз. Картанын энергиясы өзүбүздүн энергиябызды байланыштырабыз. Анткени силер ар бир, мисалы, браслет алсаңар деле, бирдеке кылганда ошону өзүбүзгө настраивать этебиз. Эмне үчүн настраивать этебиз дегенде, биздин энергиябызга настроенный болгондо бул жакшы информация берет. Ошон үчүн медитация аркылуубу же болбосо таро карталары менен жөн гана ушундай аралаштыруу аркылуу өзүбүзгө настрой кылабыз. Эң биринчи жаңы колодан алдыңар, анан эмне кыласыңар? Жаңы колодан алганда эң биринчи ар бир картаны карап, көрүп, түшүнүп, сезгенге аракет кылгыла. Бул арканда эмне тартылган болду экен деп түшүнбөсөңөр дагы ар бирөөнө көңүл буруп карап чыккыла. Анткени карап жатканда силер эмне кыласыздар? Кармалап жатып энергияңарды колода менен өзүңөргө настроить этесиңер. Колодага дагы өзүңөр эмне кыласыңар? Байланыш түзөсүңөр. Анан колодага өз энергияңарды берүү керек, анткени бул силердин инструментиңер. Колоданы башка адамдарга бербеш керек, тазалаш керек. Эң биринчи силер сатып алган кезде деле жаңы колода, бирок бул ошол колода силердин колуңарга тийгичекти бир топ адамдын колунан өтөт. Ошон үчүн муну эң биринчи кантип тазалап аласыңар дегенде, алып чыктыңар, сүрөттөрдү карап чыктыңар, көрдүңөр, аралаштырып көрдүңөр, аралаштырып көрүп, өзүңөргө жагып атабы, жакпай атабы сезгиле. Анан
кантип тазалап алабыз дегенде, буларды ар бирин алып күйгүзүлгөн шамга тазаласаңар болот. Мындай кылып ар бирөөнү тең отко тазалап аласыңар, свечага, шамга. Же болбосо общий эле ушундай веер кылып туруп эле оттун үстүнөн кармап ушинтип тазалап алсаңыздар болот. Карталарды андан кийин колуңар менен аралаштыруу, бул дагы силер картаңар менен байланыш түзөт. Колоданы коргош керек. Карталарды таза жерге сактагыла. Өзүнүн футлярына же болбосо атайын сатылган мешочектер бар. Валберсте, Озондо ушу атайын карталар үчүн мешочектерди сатат. Же болбосо өзүңүздөр тигип алсаңар деле болот. Башка адамдарга карталарды колуна карматып, же болбосо кир жерге таштап коюп, стөлдүн үстүндө калып, балдарыңар же үй бүлөдөгү адамдарыңар карап кармалабашы керек. Анткени алардын энергиялары дагы өтүп калгандыктан туура эмес маалыматтарды алыш берет да. Ошон үчүн таза кармагыла, сактагыла. Иштеп бүткөндөн кийин колоданын мешочекке же футлярына же коробкасына салып коесуздар.